Саламатсыздар, урматтуу достор. Бүгүн биз оганчы, патриот, коомдук ишмер Тимур Сабырбеков менен маектешели деп чечтик. Кош келипсиз, Тимур мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз мына көп коомдук иштерди аркылап жүрөсүз. Анан акыркы мезгилде ушул Бүтүн Кыргызстан партиясына келип кошулуп, ушул партиянын катары менен ушу алдыдагы чоң шайлоолорго катышууну да чечипсиз. Мындай тандоо жасоого сизге эмне себеп болду? Эмне себептен Бүтүн Кыргызстан тандап калдыңыз? Бүтүн Кыргызстанды тандап калганымдын себеби мен өзүм ошол кыргыз элимдин келечегин ойлодум ар дайым. Ошол бул дагы өзүнчө баягы жаш kesимден баштап эле спорт жагына машыктым. 6 класстан баштап, 4 класстан баштап Бишкекке келип, Фрунзе шаарына келип, интернатта окуп спорт менен машыктым, эркен күрөш менен. Анан баягы соревнованияларга катышып, кандайдыр бир мен ошондо сездим, спорт деген бул мындай адамдын характерин формировать этет да. Дайыма утуш керек, дайыма эме кылып өзүңдүн ден соолугуңа дагы дайыма астыда жүргөнгө умтулат экенсиң. Анан кийинчерээк аскерге чакырылдык эл катары. Афган жерине түштүм. Ал жерде отдельный мотострелковый полктун ошо разведротага түштүм, спецподразделение. Ал жерде мен киргиз деп койчу. Анан кыргыз дегенден кийин биз дагы намысты көтөрүп өйдө дайыма астыда болуп өзүбүздүн баягы кыргыздык намысыбызды түшүрбөй ар дайым бийик көтөрүп жүргөнгө аракет кылдык. Анан эми баягы саясатка сөзсүз аралашат экенсиң, элимдин жашоосу кандай болот, келечегибиз кандай болот деп буга чейин мынакей 30 жылдан бери мамлекетибиз кандай болду, кыргыз элинин жашоосу кандай болду, ошого мындай терең ой жүгүртүп өзүмдүн көз карашым болду. Ошол именно Бүтүн Кыргызстан, Адахан Мадумаров бул чынчыл, анан кийин бул биздин келечегибиз деп ушул партияны тандап алдым. Жеке өзүңүздүн тандоо болуп турду. Жеке өзүмдүн тандоом. Анан буга дагы турмуштук тажрыйбаңыз, Оганстандагы бардык бир тажрыйбаларыңыз топтолуп келип, сизге мына ушундай тандоо жүргүзүүгө, мына ушундай чечим кабыл алууга түрткү берип турду бул. Ооба, албетте. Ушул партияга келиштин да бир себептери ошол Казакстанга барып калып бир жылы. Ошо Даурен деген жигит менен таанышкам. Ал жигит ошол Адахан Кимсанбаевич менен чогуу окушкан экен. Ал дагы ушу Адахан жөнүндө жакшы ойлорун айтты. Анан 95-жылы жаңы эле депутат болуп келген, ошондо альбомун көрүп отуруп, ошо Адаханды көргөм да. Ошондо айткан, строй отрядда бири болушуптур. Бул адам деген кандай адам, чынчыл, дайыма ошо элим деп жүргөн жигит деп аябай мактаганда досум деп. Анан бул жакка келгенден кийин көп саясатчылар менен аралаштым, көрдүм, баарын баягы ар бир адам өзүн иликтейт экен да. Кандай болот биздин келечегибиз деп. Анан ошону менен Элмирбек Иманалиев бул акын, кыргыз эл акын. Эми жаткан жер жайлуу болсун, топура туруп ал киши менен да сүйлөшүп калдым, инибиз менен. Анын дагы ою ошо Адахан жөнүндө таза, жакшы ойлор айтты. Чубак Ажы, ал кишинин дагы көп сөздөрүн уктум. Ушул Адахан жөнүндөчү. Анан барыбыз эле эми келечегибиз болсо экен, балдарыбыздын келечеги мындан ары каяка баратабыз Кыргызстан депчи. Анан өзүм ушундай ишеним болду ошо Бүтүн Кыргызстан. Мурда сиз мына оганчы катары биз билебиз, сиз орустун айтылуу генералы маркум Александр Лебедь менен дагы бир байланышта болгон экенсиз, аны менен кызматташып, биздин Кыргызстандагы оганчылардын уюмдарына дагы активдүү катышып, ошолорго дагы бир жардамдарды алып келген учурларда болгон экен, ушул колдоолорду
Бул генерал менен кандай тааныштыгыңыз бар эле, байланышыңыз? 95-жылы мен төрага болуп шайландым ошо Кыргызстан боюнча Афган союзунун. Анан иштер жүрдү. Анан ошол жылдары Екатеринбургка приглашение болгон. Черный тюльпан деген чоң ошол эстелик ачылышы болгон да. Ошол жерге барып, биз барып баягы таазим кылып, ошол жерден эстеликти баягы ачылышына катышып, өзүбүздүн оюлорубузду айтып, бүт баягы постсоветский страналардын бүт партиянын төрагалары келген да. Анан ошол жерден Александр Лебед менен мен таанышкам. Бирибизге баягы адамдык жылдыздар келишип, кийин ал киши 97-жылы эмеге Красноярский крайга губернаторлукка эмесин кандидатурасын койгон. Ошондо анан сүйлөшүп турчубуз. Ошондо мен өзүм дагы ошо Лес-Сибирскийдеги афганчы жигиттер менен жолугуп, ал жактан колубуздан келген жардамды бердик. Анан Александр Лебед болсо утуп чыкты. Жакшы Кыргызстанга аябай жакшы ойлору бар болчу. Келип кетем деп аткан. Жардам берейин Тимур. Бирибизге карым катнаш бололу депчи. Анан баягы кырсык экен, жанагындай болуп вертолеттон катастрофа болгон да. Ушул Оганстан сизге эмнени үйрөттү? Эмнени мындай баалуулуктарды алып келди сизге? Ошо согуш кан күйүп турган учурда, ошол учурдагы. Эми Афганистандай согуш эч жерде болбойду койсун дейм да. Ошо согуш болгон жерде баягы ачарчылык, жаманчылыктын баары ошол жерде ичийт да. Мен ошол жерден канча деген жакын досторубузду жоготтук. Анан ошондой деги эле ошо согуштун жүзү ары болсун дейм да. Кыргыз элибизге эч качан андай болбосо экен деп. Ошол жөнүндө айткым да келбейт да, мындай эстегим да келбейт, анткени. Бирок эми ошондой учурда дагы бир көңүл жубатып, эмне менен бир көңүл ачып мындай бир неме ырдачып элеңиздер. Мүмкүн бир ырды азыр аткарып берерсиз бизге. Эми ал кезде ошо опять тревога деген ырлар мен жаңы ошо гитара кармап кичине ошо кызыккам да. Анан бул жакка келгенде кичине гитара менен кармап өзүм мындай ошо ырдап, жана палчандарыбызга афганчылар чогулуп калган жерден кичине кыңылдап ырдап көңүл көтөргөнгө аракет кылам. Ошол анда месе ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Журавли деген чыгарманы аткарып берейин. Муну Расул Гамзатовдун жанагы ырына жаралган. Сөзүнө жаралыптыр. Ошол Журавли деген чыгарманы аткарып берейин анда. Рахмат. Буну кийин кесип неме кыласың да? Жарат. Канча 10 мүнөт болдукпу? 10 мүнөт. 10 мүнөттө жетип калды. 10 мүнөт Dur. Ушундай да эме талбайт. Өзүңүздү. Спокойно. Жакшы не болот. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в нашу землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей и нашу землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Аябай муңдуу ыр биздин ошол Ауганстанда кайтпай калган жоокерлерибизге ушул арналсын, ошолор жай жаннат болуп эме болсун. Эми сиздер бар болуңуздар. Тимур мырза, ушундай эле бир мына жакында эле биздин өлкөбүз дагы бир оор бир учурларды башынан кечирди да. Мына пандемия болду, кыйын мезгилдер болду. Ошол учурда дагы менин билишимче сиз жөн жатпадыңыз. Өзүңүз ушу мына Москва районунда, башка жерлерде, өзүңүз ушул Москва районунда туулуп өскөнсүз, ушул жерлерде көп жардамдарды жасады элге деп угуп атам да. Ошол жөнүндө да кыска айтып берсеңиз. Рахмат. Мен өзүм ошо Москва районунун Бала Илчи айылында мурун башында Жарды суу деп аталчу айыл, азыр Бала Илчи деп которулган. Ошол жерде төрөлгөм. Ата-энем бар, 5 бир тууганбыз. Ар дайым ошол мен мына кыргыз элибизге аябай чоң апат келип кыйынчылык болду. Эми ушул сөзсүз бул ооруну жеңебиз, жеңип атабыз. Колубуздан келген баардык нерселерди жөнөкөй ошол карапайым элибиз колунан келген биримдикке келип, ынтымакка келип жардам берип атышты. Биз да четте турган жокпуз, афганчылар. Мен да өзүм ошол Бишкек шаарында эң кыйын учурда ошол стационар ачып, ошол күнүнө 120-150ден кишилер келип, ошол жерде капельница алып атты. Баардык нерсесин жардам берип аттык ошол жергечи. Колубуздан келген жардамды бердик. Эми ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул чоң апатта ушу канча деген ошол жарандарыбыз, жакшы адамдарыбыздан айрылдык. Жакындарын айткым келет. Чоң кайгыруу менен көңүл айтам. Жаткан жерлери жайлуу болсун, топурагы турку болсун, ыймандары жолдош болсун. Баардык кыйынчылыктарга дайын турушубуз керек ар дайым. Өзүнчө эле бул менин көз алдымда ошо согуштагыдай, Афган согуштагындай болду да. Баягы бир жерде биз эме Паншер операциясында ошо курчоого калып, анан өзүбүз ошо жанагы түтүн деп коет, кызыл түтүн, дып. Ошол жок болуп калып, ошондой өзүбүздүн вертолеттор келип жанагы Нурс менен аткылаганда ошондой эмени көз алдыма элестеттим да. Потому что элдер ооруп, паникага алдырып, жанагындай тиги больницага көтөрүп барса аяктан албай, жанагындай аптекаларга барса дары таппай калгандай ушундай учурлар болду. Ошол эң өкүнүчтүү. Эми
бийлик баарыбыз эл журт баары биригип мындайга жол бербейлик эч качан. Биз үчүн аябай өкүнүчтүү да. Канча адамдардан айрылып калдык. Ошол кыйынчылык болуп калды. Ошол Москва районунда да ачтыңыз да обсервация? Ал жака жок, Бишкекте ачылды. Ал жака болсо колубуздан келген жана Гумпомош жардам бердик. Өзүн алып барып ошол колунда жокторго жардам берип аттык ошол. Ушул эми сиз мына ырчылык өнөр сизде бар экен, мына жакшы бир жагына да өтөлү да. Бул эми пандемия Кудай буйрса мына өтүп баратат. Элибиз жоготуулар болду. Бирок эми баягы тирүүчүлүк деген баары бир алдыга умтула берет экен, жашоо өзүн улана берет экен дегендей. Бул нерсе кайта келбесин эми. Элибиз аман болсун. Мына жакшы бир маанайга да өтөйүн дегенде бир сизден ушу ырчылык өнөр сизге кайдан келди, кантип ушинтип ырдап калдыңыз дегим келет да. Сурагым келет. Эми ырчылык өнөр мен ушинтип ырдайм деп деле ойлогон эмесмин да. Чындыгында анан баягы аскерден келгенден кийин жанагындай көптөгөн мындай коомдук чогулуштарга катышып, анан жыл сайын бизде жанагындай 15 февраль день вывода деп ошол күндү эскерүү күнү, бир жагы майрам деп майрамдайбыз да. Анан ошол курман болгон досторубузду эскеребиз. Анан ошондон кийин жанагы мектептерге барып биз ошол жанагы жаштарга ушундай ыр жагынан жеткирип, аларга ошол биз деле ошол кичинекей кесибизде чоң аталардын жанына барып ошолордун жанагы жакшы сөздөрүн угуп, ошолорго теңелгибиз келген да. Жана Улуу Ата Мекенин согуштун ошол ардагерлерине, ошол баатырларыбызга ошолорго теңелелик, ушундай бололук деп ошолордон үлгү алганбыз жакшы. Анан биз дагы ошондой бололу дейбиз да. Анан ошондой бололу деп баягы мен төрага болуп турганда, чогулуп председатель болуп турганда мынау Ататүрк паркындагы эстеликти проектин киргизгенбиз. Анан өзүм айылыма жанагы эстелик жок экен деп бияктан сүйлөшүүлөр болуп, ошол БТРди алып барып койгонбуз. Ал жерге барып эми жакшы болду, гүл коюшат, эскеришет, ошол жерден баягы ырдайбыз, ошол жерден эскерип тазим кылып Куран окутабыз, ошол аталарыбызга өткөн. Ошол анан кийин эми кыргыз эли бул Кудай ушундай эме жерибиздин сулуулугун айтпа ушундай. Баягы баардык жерлерге барып, Россиянын 80% жердин баарын кыдыргам да. Ушундай биздин жер, Зарубежке да бардым, көп жерлерге бардым. Эми ушундай биздин жерде эч жерде жер жок да. Бизге Кудай берген жер да. Суубуз, байлыгыбыз, баардык природа өзүнчө ушул жерибизди мындай ошол колубузда бар алтын баркы жок дегендей болуп атабыз да. Ошону сакташыбыз керек. Экологияны сакташ керек эң биринчи. Анан эми ошо элибиздин келечеги кең болот деген чоң үмүттөмүн. Анткени биз баарыбыз ошо ынтымакта болуп, бүтүндүктө болуп турсак, мына Адахан Кемсенбаевичтин өткөндө жакында эле болгон мына интеллигенция менен кандай маек курду, кандай өзүнчө бир сонунда уккун келет да. Мына Марбажиев менен Апас Жумагулович менен кандай сонун ошолордун маегин сабак боло турган, алардын тажрыйбасынан боло турган. Биз дагы ошондой болуп сабактарды өтүп, жаштарыбызга, келечегибизге Кыргыздын мына каада салтын, ырым-жырымын жакындан ошол жаштарыбызга мындай көргөзүп, келечекти биз түзүп кетишибиз керек да. Ушул эми орусча ырда бердиңиз, кыргызча дагы бир ырдырда берсеңиз деген өтүнүч бар. Макул. Ошол кыргызча Тургуналы Нурматовдун Адамгерчилик деген чыгармасын аткарып берейин. Көз көргөндүн баарысын алам дебе, көрүнгөндүн баарына жагам дебе, андан жаман бирөөгө жолугасың
Birge жүргөн досуңду жаман дебе. Андан жаман бирөөгө жолугасың. Birge жүргөн жолдошуңду жаман дебе. Жашкарыңды жакшылап урматтагы, жалгыздарга жан тарткын ыйлатпагы. Кадырына жете албай кор болосуң. Када салыптын кыргыздын кыйратпагы. Кадырына жете албай кор болосуң. Када салыптын кыргыздын кыйратпагы. Өзгөлөрдү сыйлагын дөөлөт күтсөң. Өз элиңе жакын бол, сөйлөт күтсөң. Ыйман деген акчага алмашылбайт. Рызкыңды теппей жүр, дөөлөт күтсөң. Ыйман деген алтынга алмашылбайт. Рызкыңды теппей жүр, дөөлөт күтсөң. Рызкыңды теппей жүр, дөөлөт күтсөң. Бул ушул биздин азыркы турган коомубузда болуп жаткан саясий окуяларга дагы башка бир жүрүп жаткан жараяндарга дагы бир сабак боло турган, үлгү ала турган бир сөздөрү менен, мазмуну менен таасир этет деп ойлойм. Албетте. Анан Тимур мырза, мен ушу бир нерсени сизден бир мына патриоттуулук оганчы катары сиздерде өзгөчө бир мына мекен деген нерсе сиздерде өзгөчө бир немелери бар да, белгилери ашкере. Себеби ушунча кан күйгөн жерде өлүм менен бетме бет келип турган учурларда мекендин баалуулугу, анын бир кол жеткис бийиктиктери өзгөчө сезилип ошол жүрөккө сиңип калат эмеспи? Мына ушул өңүттөн алганда сиз мен билгенден анча мынча өзүм да көрүп калдым, Алыкул Осмоновдун сөзүнө жазылган Шамшыбек Өтөбаевдин Ата журт деген ырындагы бир керемет аткарасыз да. Ушул дагы биздин ата журтубуздун бир ушундай ыйыктыгын, кереметин көрсөткөн ушул ырды дагы ырдап, анан экөөбүз маегибизди аяктасак деген ойдомун. Рахмат, мейли.
салып кетпесин. Наалап келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын. Из карайын топтой турчу ата жур, из карайын топтой турчу ата жур. Жазда башка желтибесин абайла, көпкө турбас могул турган сур болуп, бүт дартыңды өз мойнума алайын. Сен оруба, мен оруюн ата жур, сен оруба, мен оруюн ата жур, сен оруба, мен оруюн ата жур. Жазда башка желтибесин абайла, көпкө турбас могул турган сур болуп, бүт дартыңды өз мойнума алайын. Сен оруба, мен оруюн ата жур, сен оруба, мен оруюн ата жур, сен оруба, мен оруюн ата жур. Чоң рахмат сизге, Тимур мырза. Биз менен мына мурда оганчылар, Кыргызстандагы оганчылар коомунун мурдакы төрагасы, коомдук ишмер, патриот, азыркы кезде мына бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп жаткан Тимур мырза, Тимур Самурбеков менен маектештик. Сиздин алдыга койгон максаттарыңыз аткарылсын. Элибизде дагы ушу ошол сиздин максаттарыңыз аркылуу элибиз дагы бир мындай бардар турмушка жетип, тынчтыкта жашап, өнүгүп өссүн. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.